Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, жана ошондой эле биздин кичинекей бөбөктөрүбүз мынакей балапан шоу программасы дагы башталып калды, бизде. Ооба, Исламбеке, биздин кичинекей бөбөктөрүбүз эс алуу күнүңөр кандай өтүп жатат? Мынакей эс алуу күнү демекчи, биздин бөбөктөрүбүздү аябай күтүп калса керек, ушундай бир кандай кыздар келди болуп экен, кандай өнөрлүү болду экен деп. Мынакей биздин студиябызга келген коноктор менен тааныштырып өтөлү. Арузат бийчилер тобу келиптир биздин конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандай келиңиздер? Жакшы келиңиздерби? Жакшы, буюрса, рахмат. Мынакей баардыгы окшош болуп, кийимдери дагы өзүнө дал келген сүйкүмдүү кыздар экен. Сиздер Баткен жергесинен келдиңиздер, э? Ооба. Биз Баткен областына караштуу Лейлек районунун Разаков шаарынан келдик. Лейлек райондук баластан балдарга билим берүү чыгармачылык борборунун Арузат би ансамбль. Жакшы. Бул жака конкурс менен келдиңиздерби же кандай бир иш-чара болду? Биз Бишкек шаарына Арузат би ансамбль менен 3-чү чемпионатка, Кыргызстан боюнча 3-чү чемпионат өттү, кыргыз бии боюнча. Вот ошол конкурска катышуу үчүн келдик. Жакшы. Кандай ийгиликтерди багындырып келдиңиздер буга чейин? Буга чейин Арузат би ансамбль, негизи Арузат би ансамбльнин түзүлгөнүнө 2012-жылдан бери иштеп келебиз. Ошол учурда Токтогул шаарында эмгектенип келдим, кийин Талас шаарында Арузат би ансамбльин түптөп 6 жыл эмгектендик. Азыркы учурда Лейлек районунда, ошол Разаков шаарында эмгектенип келе жатам. Бул жерде группанын түзүлгөнүнө аз гана убакыт болду. 2 айдын ичинде гана ошол кыздар менен биргеликте бийлерди даярдап, сиздердин алдыңыздарга келип калдык. Жакшы. 2 айдын ичинде жетиш кандай болду? Кыйынчылыктар жараттыбы же жеңил болду? Сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот, анткени негизи бийлебей жүргөн кыздар келди да. Мурун бийлеп жүргөн кыздар болсо жеңилирээк болмок. Бул кыздарыбыз бир класста окушат, бир мектепте окушат. Анан чогуу барып, чогуу келип, кыздар үчүн мүмкүн жеңил болгон болуш керек. Анан мен үчүн бир аз оорураак болду, анткени бөлөк жерге барып, ошол бөлөк жердин баары бир эмеси билинет экен да. Ошол жерге барып кыздарды чогултуп, бирден топтоп, чакырып, ошолорду даярдаш бир аз эме болду, бирок анын баары артта калды. Биз азыр буюрса жеңишти багындырып келген учурубуз. Сиздерге сүйүнчүлөй кетейин. Аябай кубанычта болуп атабыз, анткени кыздарыбыз действительно молодцы. Аракет кылышты, күндөп, түндөп аракет кылдык, чогуу иштедик. Ошонун жыйынтыгы мына чоң республиканский конкурска биринчи эле келип эле сразу Бишкекке келдик. Ошончо Кыргызстандын коллективдери бүт баардыгы катышкан жерде 2-нчи орунду алдык. Аябай кубанычтабыз. Куттуктайбыз. Рахмат. Сиздерди сиз күттүңүзбү эле ушундай 2-нчи орун, 1-нчи орунду алып кетет ушул кыздарым деп? Негизи бизде келатканда мен кыздарымды да ушундай настрой менен келдик. Биз сиздер уккан болушуңуздар керек, сентябрь айында кичине коогалам болуп кетти. Тажикстан менен чектеш жайгашкан айылдардан келген кыздарыбыз бар. Анан ошол учурдан, ошол депрессиядан чыгаруу максатында десем болот да, негизичи. Ошол депрессиядан чыгуу максатында ошол кыздарыбызды жашоо ушу менен токтоп калган жок, уланып атат деген максатта. Ошол жакшы жыйынтык менен буюрса аракеттерибиз менен бөлүшөлү деп келип калдык сиздердин эфирге. Жакшы. Мынакей эми жаныбызда турган суйкайган суу кичинекей биздин бөбөктөргө суроо берели. Канчанчы класста окуйсуңар силер? Биз 4-чү класста окуйбуз. 4-чү класста. Өзүңөр тааныштыра кеткиле. Канча жаштасыңар, атыңар ким? Менин атым Рахатай. 9 жаштамын. 9 жаштасың. Сен? Саламатсыздарбы, менин атым Айдай, мен Арузат би ансамбльдин окуучусумун. Мен 4-чү классмын, 9 жашта. 9 жашта, жакшы. Сен? Саламатсыздарбы, мен Арузат би ансамбльдин окуучусумун, 4-чү класста окуйм. Атым Биби Мариям, 9 жаштамын. Менин атым Сайма, мен 10 жаштамын. Сен? Мен Акылбекова Малика, мен 10 жаштамын. 10 жаштасың. Сен? Менин атым Гүлнур, мен 10 жаштамын. 10 жаштасың, э? Ушул бийлеген силерге аябай жагат болсо керек, э? Жагып, мындай өзүңөрдүн каалоолор менен бийлеп атасыңар да турабы? Ооба. Эжеңер кандай бийлерди үйрөтөт силерге?
эжекейибиз бизге кыргыз бийи, улуттук бийлерди үйрөтөт. Жакшы. Бүгүн бизге эмне даярдап келдиңер? Кандай бий? Бүгүн биз өзүбүздүн кыргыз бийибизди даярдап келдик. Анча күндө даярдандыңар аны? Жеңил эле болдубу же кыйынчылыктар болдубу? Кыйынчылыктар жок болду. Бардыгы жакшы болду. Мага бий жагат. Анда мисалы мынакей биздин кичине бөөктөрүбүз аябай күтүп атса керек, кандай бий болду экен, кандай бийлешет болду экен деп, э? Мага да абдан кызык болду. Анда мисалы келе биздин кичине бөөктөрүбүз, бул биздин Арузат би ансамблдын бийине күбө болот, э? Кеттик анда мисалы. Мынакей урматтуу биздин кичине бөөктөрүбүз чындыгында аябай сонун бийлешет экен. Мен аябай суктандым. Мынакей айтсаңар, силердин өзүңөрдүн досторуңарды ушундай бийге чакырып, жүр биз менен бийлейли, үйрөнөсүң бий деп айткандар болду эле, айтасыңарбы досторуңарга? Алар эмне дейт? Макул дейт. Бийлейбиз дейт, алар дагы, суктанса керек, силерге кандай сонун бийлейсиңер деп, Өзү келечекте ким болгуңар келет силер? Мен доктор. Кандай доктор болгуң келет? Медсестра. Сенчи? Мен келечекте эжекейимдей бийчи болгум келет. Мен дагы келечекте эжекейимдей бийчи болгум келет. Жакшы. Сенчи? Мен актриса болгум келет. Актриса. Кинолорго катышып, Кандай кинолорго катышкың келет сен? Сонун кинолорго деп.
Жакшы ролдорду Ар кандай, жакшы. Сен? Мен судья болгум келет. Судья болгуң келет. О, жакшы, аябай сонун. Сен ким болгуң келет? Энди мындай врач болгум келет. Врач болгуң келет, Кандай э? врач болгум келет? Укпаган кыздарды бийлебеңиздер, укол саям деп коркутуппу, э? Жакшы. Канча бий билесиңер? Биз жакында 2 ай болду катышканыбызга. Биз көп эле бий жаттадык. Биз жакшы. Жакшы. Мынакей мектепте силерди таанып, моголор мынакта мындай конкурста утуп келишкен деп силерди менен сыймыктанып, мынтип алган досторуңар барбы? Ооба бар. Досторубуз бизге жазып турат, кызыкташып турат. Жакшы. Мугалимиңерди аябай сыймыктанса керек, э, силер менен, э? Кайсы мектеп, кайсы окууну жакшы көрөсүңөр? Кайсы предметти? Математика, же болбосо кыргыз тил, орус тил? Мен болсо математика сабагын жакшы Математика сабагын жакшы көрөсүң. Сенчи? Мен орус тил сабагын жакшы көрөм. Сенчи? Мен родиноведение сабагын жакшы көрөм. Азамат, сен? Кыргыз тилин жакшы көрөм. Кыргыз тилин, э? Мен чтение. Чтение? Орус тили. Орус тили, э? Азаматсыңар. Мынакей карап отсам баарыңардын медальдарыңар аябай көзгө илинип атат. Жакшы бийлеп экинчи местаны алыпсыңар. Ал жерде көп таймаш болду, көп адамдар бийледи. Ооба. Жакшы. Кандай экен ал жерде? Мындай сүрдөнүү болуп, тартынуу болгон жокпу? Жок. Сразу ишенип келип, ай биз экинчи орунду алабыз. Келе бизге бергиле дедиңер сразу. Жакшы. Мынакей сиз айтсаңыз, булар сүрдөнүү болуп, же ошондой эле мындай анча-мынчасы тартынып, бийлей албай унутуп калган учурлар болду, же андай башка болгон жокпу? Булар негизи биз жана айтып кетпедимби, биз жеңиш үчүн деп келген эмеспиз. Биз ошол главный участие деп келгенбиз. Кыздардын өзүнүн ошо көкүрөгүндө биз катышып кетебиз. Биз жөн гана ошол катышып, ошол конкурсту көрүп кетебиз деген максатта келгенбиз да. Анан буларда сүрдөнүү деген болгон жок, жакшы бийлешти. Ээн эркин алып жүрүштү өздөрүн. Орус класста окугандыктанбы бардыгы тыкылдаган так кыздар да. Анан бул кыздар менен жеңил болду. Силер орус класста окуйсуңарбы? Ооба. Орус тилин кандай окуйсуңар? Мен жакшы эле. Мен орус тилин жакшы окуйм. Орус тил мага жагат. Мен 4-5-терге окуйм. 4-5-терге окуйсуң, э? Азамат. Мынакей айтсаңыз, ушул формаларда аябай окшош, мындай нукура стилде дегендей эмелер экен. Сиз өзүңүз тандайсызбы же бирөө спонсор болуп, могу кийимди кийгиле, мондай кылып бергиле деп эме болобу? Өткөн жумада дагы бийчилериңиз келген экен, алардын формасы аябай өзгөчө экен да? Рахмат, чоң рахмат. Бул формаларды негизи биздин Делек райондук балдарга билим берүү чыгармачылык борборунун өзүнүн формалары. Ошол жердеги иштеп жүргөн мугалимдерибиз бардыгы ошо биргелешип, директорубуздун сунушу менен ушундай жакшы формалар тигилген. Анан жакшы боюнча сакталган да, негизи ошол жанагы чоң группабыз бийлеп кетпедиби, ошол кыздардын кийип жүргөн формалары азыркы кийип турган. Ушундай таза жакшы боюнча сактап беришкен. Ошол жерде канча жаштан канча жашка чейин аласыз, мисалы үчүн? Бийге келген кыздардын жашы 6-7 жаштан өйдө алабыз негизи. Бирок болуп калат кээде. Бул кыздар мисалы 4-класстан келди, келип катышкандарды 2 ай болду. 2 айдан бери ушундай жыйынтык чыкты. Карап көрүп аласыз да, шыгы болсо алып бересиз, э? Жок, андай тандабайбыз. Баланы чагын сындырып, жок сен бийлей албайсың, сен бийлейсиң демей жок. Бардыгына үйрөткөнгө аракет кылабыз. Анан ошол сабак учурунда, ошол негизи окуу учурунда эле ошол иргелип чыдай албагандар кетип калат да. Мынакей кичинекей биздин бөбөктөрүбүз аябай суйкайып отурат. Силердин досторуңар барбы? Ооба. Аларды силер өлү сыймыктанып колдоп атса керек ал жакта, э? Аттары ким алардын? Мен досумдун аты Азиза, Гүлнур, ошолор. Азиза болсо эме Разаков шаарында калган.
Мен ойлоп жатам, мен бизди колдоп жатам. Аябай колдоп турат деп, утуп келгиле деп, жакшы. Сенчи? Менде эң жакын досторум көп. Алдар дагы мени колдоп жатышат. Менде бардык эң жакын досторум башка класстарда дагы бар. Колдоп турат алар дагы. Сенчи? Менде дагы жакшы досторум, мындай аларым көп, мындай кийимени алар колдоп жүрүшөт да. Колдойт, Сен? Менде 5 досторум бар. Аттары ким алардын? Элина, Акбермет, Дарика. Сенкичи? Менде аябай көп досторум бар. Айдай, Гүлнур, Сымая, көп досторум бар. Сен Таласада досторуң барбы, Алар да бийлейби? Ооба. Жакшы. Сенкичи? Менде дагы көп досторум бар. Эми олар дагы колдоп турса керек. Колдойт. Аттары ким алардын? Улжамал, Сезим, Айдай. Жакшы. Анда эмесе ушул биздин эфир аркылуу аларга да жолдоп, салам жолдоп койсоңор болот да. Камерага карап, кандайсыңар, бизди колдоп тургула деп. Салам деп. Айтсаңыз, ушул конкурстарга келеткенде, мисалы үчүн областной болуп, же болбосо мындай ар кайсы областтарга конкурс болгондо сиздерди бирөө спонсор кылып, каржылап турган адамдар барбы, же өзүңөрдүн күчүңөр менен келесиңер? Негизи болуп калат, кээде мамлекеттик конкурстар болуп калат, ал учурда мамлекет өзү төлөп берет. Азыркы келген конкурсубузда биз шашып кеттикпи, конкурсту ошо мамлекеттин конкурсун күтпөй эле кыздарыбыз менен кой барабыз деп чыгынып, ата-энелерибиз менен бирге сүйлөшүп, макулдашып, директорубуз менен, райондук билим берүү башчысы менен биргеликте сүйлөшүп, кеңешип, анан бирок ошол каржы тарабын биздин толук каржы тарабын ата-энелерибиз көтөрүп берди. Биздин ошол эле жатаканабыз, жол киребиз, тамак ашыбыз, ошол расходтун баарын ата-энелерибиз көтөрүп берди. Учурдан пайдаланып, ошо ата-энелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай ыраазыбыз. Ошол балдарыңыздарга салган салымыңыздар бул сөзсүз 2 эсе, 3 эсе кайтарылат. Сиз үчүн бул ушуну алып келип, баарын карап, каржылап турган кыйынчылык туудурбайбы? Жок, кыйынчылык туудурбайт, анткени баягы жумушуңду сүйсөң, өз ишиң куртуп кетсең, ушундай жеңил болот экен да. Бул өзүмдүн кыздарымдай эле болуп калган баардыгы. Биз ынтымакта чогуу ушундай сүйлөшүп, мындай жеңил да бизге. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келиптир. Келиңиз, сизге бир эркин микрофон берели. Баарына тааныган билгендерге салам жолдоп койсоңуз болот. Чоң рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип, 7 каналдын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер колдоп, ушинтип келгиле, эфир берели дегениңиздер үчүн чоң рахмат. Анан айта кетчү нерсе, биздин ошо конкурска келишибизге себепчи болуп, Лейлек райондук билим берүү башчысы, жана ошондой эле Баластан балдарга билим берүү чыгармачылык борборунун директору Нургүл Төкбаевага, жана ошондой эле жалпы ата-энелерге терең ыраазычылык жана сиздерге чоң рахмат деп айтмакчымын. Ооба, сиздерге дагы чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз, келип туруңуздар. Биздин эшигибиз ар дайым ачык сиздер үчүн. Ушундай жаш балдарды өнөрлүү кылып чыгарып жүргөнүңүзгө сизге дагы аябай терең ыраазычылык билдирмекчибиз. Мынакей урматтуу биздин кичинекей бөөктөр, биз дагы сиздер менен ошо соңуна келип калыптыр. Сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө эч бизден алыстабаңыздар. Бизди көрүңүздөр. Буюрса дагы таланттуу жаш бөөктөрүбүз келмекчи демекчибиз. Анда эмесе коштошобуз. Сак саламатта туруңуздар.